Так, ассаламу алейкум. Базарыңызда RAV4 ТРД комплектация. RAV4 айдағандар білеті, ТРД комплектация не екенін. Так, жалпы бір обзор қылалы. Нака. RAV4 ТРД комплектация. Жылы 2021 53 мың мильде. Канадец. Так, бұл басында ТРД комплектация тоғыташқа жүрі тұрған баяғы RAV4 ішіндегі ең жоғырқы комплектация білесіздер. Біріншілі, мұның машина биікте тұрады, тоғыташ болған үшін. Анан тормозной системалары, ходовой часть, амортлар башқача болады. А бұл дискалар, шиналар біраз сыртырақта тұрады. Камерадан белгілі болып таба білмеймін. Багажды ашып көрелі. Бака. Тап-таза. Так. Бесключевой доступ. А бұл барындалы бар бирок эме. Так, повторный поворот бар. Слепой зонаны көрсөтөт. ТРД комплектацияда. Так, бұл жағында тартып коелу. ТРД комплектацияда биринчиле киргенде көзгө уруна турган салон башкача болот. Ондай бір оранжевый чөнтөкчөлөрү, бардачоктун үстүндө дагы. Анан могу линиялардын бардыгы. Так, сиденьяда. Мына ушул жеринен билсеңиздер болот. Эми бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи артыкчылыгы мына жерде көбүнчө экиле режим болот. LA комплектацияларда, XL'лерде 3 болушу мүмкүн. Мұныкын қараңыздар. Так, эко, экономичный, нормалдуу спорт режимдагы бар. 3. Анан о кольцо буралат, кызык жери. Бул мут-сант деген чылада мут, сант кум. Чылалуу же кумдуу жолго түшүп калсаңыз бул режимге коесуз. А бул таштак жол менен тоо ташка чыкканда рок 4 ошол. Муну бул жака бурайсыз. Кайра өзүн басып койсоңуз нормалдуу режимге алат. Мындан сырткары карда көбүнчө мондой дөңгөлөктөрдү тайдырып жүрбөй турган баланстардын өзүнө ошого ылайык которуп турат. Бул кар. Муну билесиздер, бул ылдыйга карап түшүп кетип атканда жанагы скоросту кармап түшүп кете турган өзгөчөлүгү. Так, автохолд, антизанос бар. Албетте бесключевой доступ. Эми бул экинчи артыкчылыгы болчу. Үчүнчү артыкчылыгына келели. Экранды көрдүңүздөрбү? LA, XL комплектацияларын көбүндө деле базардан караңыздар. Могу круг экөө тең толук могул жерге чейин жабылган, ортосунда могу экран болот. Бул шит уже башкача. Рестайлингтерде бул ушундай. Ушу шит болсо, бардыгы ТРД дей албайм албетте. Бирок рестайлингтерде ушундай болот. Эми биз жана мынабу моторду коюп көрөлү азыр, Так. Экодо, эко жанды. Нормалды басабыз. Мынакей. Уже линияны жашылдан акка которду. Спорт басабыз, уже кызыл. Мут-сант басабыз, чылалуу жол менен кумдагандай кетет, мынакей. Оппа, мут-сант жанды. Дароо белгилүү эмелер переключать этилди. Так, тоо ташка дейли. Мынакей. Дароо баланстары менен кошуп өзгөртөт. Кайра нормалга коебуз. Карда айдаш керек болуп калса, мынакей саат турган жерден мына жерден кар жаадырып койду, көрдүңүздөрбү? Так, сноу деп чыкты. Бул жерден чыгып атат. Бул белгилүү, жаңы ылдышка түшүп кетип атканда эмен скоросту кырмаш керек. Мультируль албетте. Так, эме бар, не деп коет эле, круиз контроль бар, полосаны кармайт, анан алдыңкы машина менен расстоянияны да кармайт. Бул өзгөчөлүктөрү бар. Так, бул жерде умный фар. Анан бул чамамда корректор окшойт жанагы фардын. Мондай чоң экран, Двухсторонний климат панель бар. Задныйга салып көрөлү мисалы үчүн.
мынтике иштейт. Салон мындай, текстенияны жатып болгон. İçine, sırtına, hiçbir жерине вложение керек жоқ. ТР машина 2021 жыл 53 000 милде. Азыр биз километрге которуп койдук. Мынакей 53 000 милде канадец. Көрүңүздөр туугандар, кызыксаңыздар, вот акустикасы дагы аябай сонун жакшы. Кызыккандар болсо, так, эмелерди да көрсөтүп коелу, айнектин колу жете турган жерлерди. Лобовой барды орында. Биздин түшүнүшүбүзчө бул демек кыскасы эме Toyota'нын мотору, расходтору ошого жараша 8 ступка айтмакчы, 8 ступка. Ал жагынан узун жолго чыгып калсаңыз, бир топ эле эконом кылып өткөн. Баасы туугандар 28 000ге келген. Бирок азыр ээсине акча керек. Машинаны башка жактарда так 26 500 деп чыгарды. Бааларын салыштырып көрөсүздөр. XL комплектацияларын деле средний баасы 24 000 жогору болуп атат. А бул машинаны 24 000 эгер дагы соодалашуу жолу бар, берип кеткен. ТР комплектация менен тоо ташка, карга, сууга, бардык жерге ишенимдүү болсун десеңиздер, машина Бишкекте юридически таза өткөрүп беребиз.